Арашан койлорун көрсөтөбүз кайрадан. Биз учурда Жал айылындабыз. Бүгүн биз сиздерге кечки мал Рыскул мырзанын короосун көрсөтүп беребиз. Мурунтан кой баккан киши экен. Илгертен бери кой баккан кишилерден дагы кеңеш угуңуздар. Сиз билбеген кеңештерди угуп алышыңыздар мүмкүн. Андыктан аягына чейин көрүү сунуштайбыз. Көп жылдан бери кой багып келген Рыскул мырзанын короосуна конокко келдик. Буюрса кочкорлордун койлоруну мынагу производитель кочкорлоруна бир четтен көрсөтүп беребиз. Азыр бизди Рыскул мырза тосуп алып короосун алып келди. Ассаламу алейкум. Келдик эми. Артта койлор турат туугандар мына. Койлору. Жаш кочкору, чоң кочкору, мына тектүү кочкорлор экен. Рыскул мырза менен аз таанышалы дагы. Өзүңүз канчага кирдиңиз жашыңыз? 60га жакындап калды. Койду канча жылдан бери багасыз? Койду көп жыл болду. Ошондо доллар 10 сом болуп аткан кезде 20 болгонбуз, ошондон башталып. 20 кой. Мындайча айтканда бир 20 жыл болуп калыптыр да? Андан да көп болуп калды го дейм ушундай. Андан да көбүрөөк. Ошол убакта жакшы кочкорлорду bir 12 жыл мурун мадан баласынан да $1000 алып кочкорго салганбыз. Моякта дагы bir 10 жыл мурун Кудай берген базардын үстүндө bir чоң кой баккан балдар кыргыздар бар болчу. Ошондон алганбыз. Ошол тетиги Карабулевский деп алып келгенбиз. Ошолордун куулу жүрүп атат ошол койлордучу. Вложенияны көп эле кылыпсыз да. Анда булар бааланчу эмес дейм, ал убакта. Например, козу беркинде козу 5000 болсо муну 8000ден 7000ден сатчубуз. Айырма деле чоң эмес, Азыр 2 жылдан бери эле кичине эме болуп калды го. Чейин өзү койду асайтып койгондо. Машалла. Демек эски кандар бар экен да койлорубузда. Бүт бар, ошо баарын аралаштырып эле. Илгери куулу жүргөм сана. Антенде. Бирок биз тоо багытында багабыз да, жайдыргычта тоодо болот, койду колдоо болбойт да. Демек, мына 4 күн болду, утка келди койлор мына. Стойлуу режимде эмес, дайым, активный. 4 күн болду, башталды могу кочкорлор. Азыр төл мезгил экен, бүгүн 2-сентябрь. Бул жакта мына баласы короолорду кыдырып, бүт информацияны ушул жакта токтоп турат экен. Бүт короолорду билет экен. Азыр эми балаңыз табып келет да кочкорлорду, бит, Эми бир четтен баштайын. Мунагу эң жаш кочкор, экстерьер менен азыркы рынокто талап кылып жаткандай рыжий, баштары ак, жагы узун, азыркы жаңы типтүү кочкорлор, мындайча айтканда корпус менен сулуулукка багытталган кочкор мына. Бүт талапка жооп берет. Эки тишти жаңы жарыптыр. Быйыл пробник, баштары молочный өтө сүйкүмдүү. Бул азыркы тип менен айтканда моюндары бир аз узунураак. Бул түбү кандай кочкордун? Дят Хасан. Сокулукта Харзанбай экеники, Так, мунун түпкү линиялары кандай эми? Энеси ошолордон чыккан. Энеси матка ошондуку, атасы бул. Атасы бул кочкор, Бул кочкордун баласы муну боло экен. А бул кочкор өзү кандай кочкор мына? Бул Мадан Аксакалдын короосунан. Мадан Аксакалдын короосунан чыгыптыр. Бул эски типтүү кочкорлордон байкап атасыздарбы? Буларда мындай мужественный взгляд күчтүү мындай. Азыр кайра ушуга өтө баштады, акырындык менен дагы кайрачы. Жакшы берет өзүндө, баары бирдей берет. Бул иштетип атасыздар да, канча жаштык бул эми? 2 жылдан бери кошобуз, жакшы кылып берет. 3 жаш. Баары бирдей берет. Өзүндөй агыс, кулагы чоң, ушундай жакшы берет. Машалла, 3 жаштагы кочкор. Бой метр плюс окшойт, Метр ровно. Ровно метр экен кочкор. Азыр өтө иштей турган мезгил экен. Бул Мадан Аксакалдын короосунан чыгыптыр. Демек Айбек байкенен алгансыздар. Айбек байкенин короосунан чыгыптыр эми. Эми бул баласы кармаган бул кочкорчу? Бул Гүлсары. Гүлсары баласыбы? Гүлсары. Гүлсары. Семеге алып келип, ошо куудуруп атабыз. Бул Гүлсары өзү ушулбу, Чүйдө Гүлсары туугандар. Бул түпкү теги ушул жактыкы чүйдүк, Арашандыкы Мирлан. Араша Мирлан баягы Кыргызстандагы кой чарбачылыгынын төрагасы республикалык Мирлан байкеники экен. Мындайча айтканда кой чарбачылык боюнча президент ошол киши. Арашан айылында жашайт. Ошонун Гүлсары деген кочкорун укчу элек. Дал Гүлсары ушул экен. Бул кочкор жашы канчага келди? 4 жаш. 4 жаш экен. Бул кочкордон эмнени көрүп атасыздар? Биринчиден жоондук, экинчиден корпус өтө күчтүү. Анан кийин алдыңкы передний часть бийик турат да. Кочкордун көркүн ача турган жок, мына ушул туугандар. Белдин жоондуктары. Кочкорду көрүп турасыздар. 4 жаш болуптур. Кочкор 3 жаштан өткөндөн кийин куйрукту түшүрө баштайт. Жаш мезгилинде көтөрүп турчулугу? Кочкор эми
Билбой кочкор таштайт машалла. Бул метрден бийик болуш керек. Метр 5тен өйдө. Метр 5тен өйдө. Машалла. А муну болчу? Виконттун баласы. Виконттун баласы 2 тиш кочкор. 95 плюс бул, Пад метрде эми билинип турат бул кочкор. 95тен өйдө. Виконттун баласы 2 тиш экен. Виконт бул Титаниктин атасы. Муну ким короосуна чыкканбы? Анвар. Покровка. Эми Виконтторду ошолор колдонгон да основном. Титаникти Габбаз чыгарды. Эми Виконт кочкорлору ошол жакта иштелген. Эми түпкү теги булар барып Тимур Байкенин короосуна такалат булар, Виконттор аягы барып. Бирок Тимур Байкенин короосу, корабльдин линиялары, подвидтери көбөйүп кеткен. Бул жакта Александровкада дуңган туугандар эң көп колдонгон корабльдерди. Ошолордун тукумдары бир башка, Тимур Байкелерден ошолор көп ташышкан, алардыкы башкача направление болуп кеткен. Биздин Новопокровкада уйгур туугандар ташыйт, алардыкы сулуулукка багытталып кеткен, бойго, бийиктигине, мына ушундай. Чоң кочкорлор, быйыл кайсы кочкорлор качырат негизинен? Азыр бул экөө салган. Бул экөө, бөлүп. Моңоларды бир 10 койдон пробный болуп атат. Бул пробниктер. Пробниктер, балдары кандай чөп көрөбүз. Машалла. Бул деген туугандар, мен сиздерге көп видеолорумда айтам. Айрыкча менин түштүктүк туугандарым угуп коюңуздар. Түштүк жарыгасында 2 тиш кочкор популярдуу да. Баары 2 тишти кое берет. Анан 3 жаш, 4 жашка келсе, картайып калыптыр деп эле паника кыла берет. Козун наоборот жакшы берет. Наоборот. 2 жаштан өйдө көрсө наоборот жакшы берет. 2 жаштан өйдө. Мен дайым айтам. Чүй түндүк тарапта 2 тиштик кочкор, бул 17-18 жаштагы жигиттей эле. Булар пробник. Могу кочкорлор быйыл койлордон түшүрөт. Жаңы түшүрөт. Үстө туган козу. Бул кечки коз экен да. Карайт да, бул жакшы береби? Көрөт дагы, кайсы сонун берсе. Эмки жылы мунулардын ордуна тигилер берет. Алмашат жаш поколение. Бул деген канкуу, селекциялык жол ушул. Ошон үчүн кымбат кочкорлор ушундай акыбал менен чыгат. Бир кочкордон эле кымбат козулар туулуп калбайт. Ар бир короодо 2ден 3төн короо турат десем, менин кээ бир туугандарым таарынат. Бир кочкор менен иш жүрбөйт, өзүңүз билет экенсиңер. Кочкорлоруңузду киргизели. Эми койду да көрсөтөлү сиздин койлоруңузду. 4 кочкор. Булар производитель. Коркпой эле коюңуздар. Корабльдин эң акыркы баласы Кырваношка 11 жашында токтуларга коюлуп, быйыл балдары туулуп, анан Казакстанга кетип калды мына. Матчына поголовье. Азыр агабыз чыксын. Муногу быйылкы яркалар экен, быйылкы ургачы козулар. Жалпысынан 100 башка чукул кой бар экен. Арашан койлору. 20 жылдан өтүп калды дейт. Ушундай короолордон келип туугандар. Биринчилерден келип эле алып, тектүү нерселер ушуда болот, көп кандар жатат. Бир кандуулук жок, көрдүңүздөрбү? Жылда 2-3 кочкордон коет. Демек, күчтүү кандар көп сакталган. Ушундай жерден келип алып кетиш керек. Кымбат алгандар, алар жинде эмес, тентек эмес, бычакты билген адамдар. Ошо барып нанын жеп дамын тартып көргөн үчүн кайра келип унчукпай алат. Азыр чыксын, баарлашабыз. 5 ай болду. 5 ай болуп калайын дептир. Атта жагы эгистер көп. Эгистер көп. Где-то 40 кой эгис турган, 60 кой эгис турган. Булар эми жалаң ургачы да, Жалаң ургачы. Тукумга тукумдукка кете турган. Мына ургачы козулар. Миллиондук кочкорлор тууй турган, мына ушундай болот да негизи. Бир иниңизден киргизбейсиз, бир жакшы козуларыңызды кармап көрсөтсүн. Бир кебетеси сонун бай короодогу эң мыкты делген козулардан бирөөсүн. Чоң кулактардан алды. Бир кас турган алды. Бою бийик эң мына ушул экен, мен сразу көрдүм. Короодо эң бою бийик, кулагы орточо. Бели түз, кулак көтөрүлмө кулак. Куйругу мына ачык. Кочкор эң мыкты секире турган куйрук мына ушул. Эликтей болуп кайкалап турат. Мына козун кармайсыз, мына. Мына коз. Мына. Бул деген азыркы базар талап кылып жаткан экстерьер. Мойну узун, жагы узун,
кайкалам болот, барып гарбаноз чыгат мына токуклардан. Өңү ачык, баштары, колтуктары, кар тараптары молочный, өзү рыжий, светло-рыжий деп мына ушуну айтат. Бул деген азыркы сулуулук. Азыр булар тиги жайытта жүргөнгө кичи көрүнүп атат да, аябай постоянно. Сиз мындай үйдө кармабайсызбы? Үйдө эмес, жайытта да. Короо башка жактабы? Тоодон келди азыр мына ким болду. Үйдө турганда мындай чоң-чоң болуп көрүнөт да. Mana bu bari razmerге көргөсөйүн. Былтыркы эки киш токтулар бар. Муну караңызчы, муну. Жок, аркысын. Та кыймылдап кетти го. Канча ай жайытта, кайсы мезгилдерде гана ылдыйга түшөт? Өмүр бою жайытта. Мына азыр бир айга куутка келди, кайра кетет. Бүттү кышта. Анан жасында бир айга туутка келет, кайра кетет, болду. 2 ай эле колдо. Колдо эмес, итөө жайабыз. Мындай, бакой көрсөтүңүз. Мынау короо. Мынау не дейсиздер, мынау коозун көрүп коюңуздар. 5 айга толо элек ургачы коозу. Азыр мындай, азыр союп салса деле 20 килограмм эт бере турган кооз да, ургачы. Эркектери 30 чапчып калса керек. Анча дебейм, 25 максимум дей берейинчи эркектерин. Булар 20 максимум. Бирок мына азыркы талап. Мисалы, кең көкүрөк, мойну бийик, гарбаноз кочкорсумал, кулактары жайылып турат. Бул кулакты Кудайга тартабы деп сүйлөйт, эми бул негизи сулуулукка сулуулук кошот, көркөмдүккө көркөмдүк кошот. Жайлоолоп келдиби, жайлоолоп? Жайлоодо суугураак болуп калып, кичине эме болот да. Машалла. Бол коюп жүрө бериңиз. Бул эми мына, бул кайсы кочкордун кыздары? Жанагы эменики. Мадан Аксакалдан келгенби? Ошо кочкордун кыздары экен мына. Бул кочкор иштелип бүтсө, кезекке туруп коюңуздар. Мен иштетем, анткени 3 жаш экен. Бул азыр бир 23-24 жаштагы жигиттей болуп, күчтүү мезгил экен да, абсолют деп эң күчкө толгон мезгили кочкордун. Ошон кочкордун 2 жылдык тукумдарын алып калдым атайын. Мына быйылкысы азыр эки тиштерин көргөсөм. Кеп мына койду кармайсыз, кирип мына койду көрдүңүзбү? Мына койду, чоң койду. Акырындык менен. Алган койлор кандай экен эми? Алган койлордун жакшы эле экен, бирок эмес, куйругу ылдый болуп калат экен. Суукка чыдамкай жок. Алар ысыктын кою дейми? Биздики кыштоодо жүргөн эсеге кичине суукка чыдамкай жок болуп экен да. Жука болот экен да, жука. Булар ысыктын кою жукарак да, мына билинип турган. Бирок жүн ушунуку да өтө гладкий, ысык ушундай болот. Суукка жүргөн кичине эмерек болот да. Машалла, мына арашан койлор деп мына ушуну айтат. Бул койдон эмнени көрүп турасыздар? Биринчиден эң салмакты көп бере турган мына корпус, буттан өйдө мына тараптар. Өтө жоон жаткан, куйрук бар, кабыргалары кең, төштөрү кең. Мындайча айтканда, жилик жото өтө чоң да мына койлор. Мына 4 киши окшойт, Экини туган кой. Анан бул арашан кийик болот. Кийик, Бир байка айтыңызчы, арашан тоого баса албайт дегендер эмне дейсиз? Тоого наоборот, жөө кайтара албайсыз муну. Кетет кыргы ашып. Ошон үчүн көп босот. Буралды марал кой деп коет негизи арашанды. Ошон үчүн айла жок ат менен кайтарабыз муну, жөө кайтарганга эмес. Булар тиги 10 км бастырууна оттобойт. Шип токтобой эле басып кетет. Токтобойт акырында. Аягы. Анан кийин бул баягы үйдө короодо турган койлор болбой эле чоң болот экен да. Жок, сиздики ансыз деле чоң экен. Короодо талаадан чеп жеген эме үстөнөн чеп жебейт экен, булар талаадан. Куш. Мына сиздерге короо. Кой, мына экстерьери менен бир башка. Мына жаңы типтүү жаш койлор, башы тик, реакция күчтүүдөй көрүнөт да. Мына эски типтүү кой, мойну кыскараак. Мына жаңы типтүү, азыркы тип мындай болуп атат. Кулагы ачык, светло-рыжий. Мондай өңдөрү менен. Мына канча? 4 тишпи? Мына кой. Ал эме болуп калды. 4 тиш эмес. 2 тиш болсо керек ал, 4 тиш, 4 тиш жаңы типтүүлөр мына ушундай кулагы агып. Эми бул деген короо 2 тиштер. Мына 2 тиш. Мына жаңы. Мына 2 тиштер. Мына 4 тиш окшойт. Бар 2 тиштер. Атайын жанагындай пробный кочкорго, башка кочкорго коштум. Тигинин баласын Гүлсарыга койдум атайын. Тигиникин тиге койдум, ошо карап туруп. То есть Мадан Аксакалдан келген кочкордун кыздарына Гүлсары,
Gülsarını koştum atayım. Bol, mına iki tişler mına. Kan koşmasın deyip çıvardım. Bunun nenesi mi olsa öyle alıngan. Buna muna iki tiş var. Mına iki tişler. O kraskasının жүргөнү көк краскасының баары эки тиштер. Буларга башка кошкор кошулду. Екі тиш. Екі тиш. Мынау екі тиш екен. Мынау бе? Мынау. Афгандан чыккан. Ауған мен арашан смеш екен. Мына екі тиш. Желкесінде мүрінді көптеп. Ақтығармачы. Мына екі тиш. Қандай емі Мына екі тиш. қойларды көріп, атақты қочқор қойшынан келіп кешеке тұрау екен? Біздер реклам тиги көргөзгөн жокпуз. Ошон үчүн жанагындай эме деле алган эмесмин, эмечи атайынчы. Эме кылды. Эми азыр элдин баарын интернеттен көрүп анан койчу деп мен да көргөзүп коюйн деп. Бирок койлорубузга сөз жок. Мына эки шток. Сен көрөп койчу. Мына. Болды. Өтө жапай екен, Болды, екі тиш. Эки шток булар. Бұлар маралсы, небем, бағы марал сымал да, сіз айтсаңыз мұндай. Тода жүргендердің бары секіріп өледі, мұндай, жапайдай болып. Заборым бар, секіріп келеді бұлардың барды. Анын асқан астында көк бар оттай. Ай, қой қармаш құртташтағы. Бірақ ет көп береді. Берік қой қарағанда кішіне екесе көп береді. Арты 25 көрсе бұл кедеті 45, екесеге жеткірбей. Біз жолы құда тосып бұнан кейін жілік тұртса, монда жіліктер амы, бұлам не дейкі. Осында олады. Емі қойыңыз бар екен, шынша қойыңыз бар екен. Аға, сізден не сатып олса болады өзі негізі? Бұл 6 тиш бей қанша? 4 бі 6 бі? 4 тиш. 4 тиш. Мынау 4 тиштер. Сіздің қорыңызда мен не байқадым айтайын ба? Жанақы мадан ақсақалдағы қочқырдап келіп қойыш менен биылқы қозыларыңыз менен новотипный пайда болып тұр, Ағыштар пайда болды. Ағышта бағы. Құлағы ұзын ба, мойныдағы тигірек бағы. Ағыштар пайда болды. Чөчіп тұрған қойға ұқсап тик мойынлары. Еме. Санер, тек еркек қозыларды қосып қайдып кетші. Арбер айдайын ем. Так, сізде еркек қозылар бары? Жанағы мадан ақсақалдың қорасынан шыққан қошқордың балдары. Гүлсарынығы да бар екен. Бұл селекция мына ұшында туғандар. Мұнаулар мына таза новотипный, жаңы типтеулер. 15 күнден өтіп қалды мына. Қой қайра туылды, Мұны көрпісті қараңыздар, қармағанда чоң мұғыны. Моғылдағы мына өкі. Дағы біреу бар. Өкі бір күн туылды. Өкі бір күнде туылыптыр. Еме еркек қозыларыңызды көрсетөлі. Қойларыңызға сөз жоқ. Ескі типтүү қойлар. Мына жаңы типтүү қойлар. Берки мадан ақсақалдан алған қошқорды қанша жыл қолданасыз дағы? Биыл ақырғы жылы ғой деймін. Çünkü mınaki hazır osonun balası ektis oldu. Ana moğu kozlar var mı? Hazır 30 koz alıp kaldım atayım. Ana bıyıl koyatı osonu görüp basın çalıp koyuyor otamda. Nesinde koy kızıldırak koyup koy. Tigi ağış istaydı da. Ana kosusun жақсы istaydı da. Oson için daha bıyıl basın çalıp osonu görüp koyuyor. Nege özü enеге көп тартат негизи. Бирок қошқордың қаны күшті болғанда, доминирующий болғанда, қошқорға тартып кетеді да. Кейбіреу қошқор чоң болғанда эме болғанменен қосының барын бере албайды екен. А бұл болса бүтін барын береді екен да. Өзі анша деле мындай эме емес, мындай витке жақсы ақ береді, тиг береді. А бирок қосыны бірдей беріп атпай, бар жақсы береді. Ошондо иш каяктар экен деп ойлоп атасыз? Момча койго ойлосоң, ал жер жанагы 5-6 койго, 10 койго эле бир қошқор салышпай. А bu yakta 100 başka cananda o çalganda öyle çıkanda çek kaldı. Demek iş kanda. Жақсы Құдай бұйырса. Мына моуны, например, ақ қошқор қосу керек та. Ағышты. Ошон үчүн ағыш қошқор қоссаң ағыш жеткен да. Мондайларға қан күшті болса тартып кетіп қалады. Бұл бойлы мына қарашы, моу менен қара, моуларды қара. Моулардың да қойдың балдары мынакей қара.
Жо, свети канча каяк барат? Башка. Коз кочкорлор чыгып келатат. Бул иштин баары канына дейт. Эми кан кууш керек. Мен негизи түндүк алдыга кетип калды өзү. Селекциялык жолдо. Чыгайлы, көрсөтөлү туугандар. Ушул жерден уруктукка козулар алыңыздар. Энелери мына атасын алып чыгып көрсөттү. Атасынын кыздары мына эч нерсе жашырбай, базардан эмес ушундай жерден келип алыш керек. Этке чапсаң дагы утасың, унча койго койсоң. Эт менен деле актап коесуң. Эт менен деле. Эми сойсоң, кички беркинде койсоң, эт ас болот го. Бизге семьябыз көп, анан баягы чоң союш керек деп айла жок. Шырын, коз кочкорлорго назар салалы. Ишеничтүү короо. Алсаң короодон ал дейт. Мына азыр биз чыгарып туруп коз кочкорлорду көрсөтөбүз. Мадан Аксакалдын кочкору өтө күчтүү экен. Мадан Аксакал илгерки 3-4 селекционердин катарына кирет. Өтө каны күчтүү, ошонун кочкорун алып коюңуздар. Эркек коз кочкорлор. Келиң эми, шеп жакыныраак. Сиз келиң эми. Эми сатуу менен сиз иштесеңиз да мына. Атыңыз ким бу? Данияр. Данияр байке мына. Агабыздын баласы экен. Демек корооду колго сиз киргизет экенсиз жакынкы жылдары, Атаңыз отставкага чыгат. Келген козуларды карап коюп, сатсаңыз клиентке салып берип коюп отурат экен эми. Буюрса. Сиз эми эмне жумуштарды кылып атасыз? Кой боюнча королорго кыдырып көрүп, информация топтоп дегендей. Кан карап. Кайсы кочкор кандай кан ыргытып атат деп. Кайсы канын күчтүү экенин карап, ошонун кочкордун балдарынан алып, кочкордун аракет кылып жүрөбүз. Канча жыл эрте даярданасыз эми куутка? Мисалы, быйылкы куутка кайсы жыл даярданган элеңиз? Былтыр эле даярданганбыз. 1 жыл эрте. Былтыркы козулардан жылда эле 1-2 козудан, 3 козудан жакшы королордон алып. Негизи 2 кочкорду риск кылып бардык койго коесуз, койбойсузбу? Койбойбуз го дейм. Сөзсүз текшересиз. Ооба да. 1 жылдык төлүм жөнүндө окот. Анан пробный. Козуларыңыз да айдайлы. Кайсы кан бар эми булар? Кайсы кочкордун балдары? Гүлвердин небереси, Гүлсарынын баласы, Закаттын баласы. 3 кочкор. Гүлвердин небересинен туулган булар, Могу кара кочкор ушу Гүлвердин небереси. Дагы бар болчу. Жамадан Аксакалдыкынан барбы? Бар, ал айып посту. Анан Гүлсарыныкы бар, Мына маркта артта. Мына Мойнунда жиби бар ошо. Мына козу дагы күчтүү коз экен. Негизи Ушул аркы мойнунда жиби бар бүт. Гүлсарыныкы, Жок, Закаттык экен. Бул Закаттан негизи ушул жерден келип тандап алса болот. Тетигилер көрдүңүзбү? Бул коз кочкор мындай туугандар. Ачыгын айтканда, экичке чейин токтулар кооз көрүнөт. Ама арашандар чоң болгонунабы, тойтанча тойбойбу, экичке чейин жүдөй берет, экичке жетпесе да 7-8 айга чейин. Анан ургачылар кооз көрүнө берет. Жай өсүп тургандан кетет да. Эми булар тоодон келди, келип эле кыркылып мына эми жемге турду да. Эми оңолот койду. Так, козуларды көрдүңүздөрбү? Мына козун скриншот кылып туруп жаттап калыңыздар. Могу Афгандан туулган окшойт, бир. Мына билинип турат, сразу басканда билинди. Эми бул Афган аркага кошулган дейт, баары анча-мынча мүйүз чыга берет. Ошону кычкачтык менен бир бураса түшүп калат ал. Данияр байке, буларды канчадан тандайт? Эң асты канча, эң арты канча болушу мүмкүн баасы? 25ден 1000ге чейин. 25 000 сомдон 85 000 сомго чейин, Бул 25 000 деген эң кичинекей эмес, негизи экстерьерине жараша бааланат, туурабы? Көпчүлүк эң кичинекей 25. Сурабатасыз эми ал. Биринчи келип тандап кеткендерге 1000 экен, мындайча айтканда. Жок, көп сатылып кетти бу жерде, көп болчу. Мыктыларын саттыңызбы, жар кандайбы? Ар кандай кетти, эл ар кандай танда жакканын алып кетип атышат. Бирок дагы деле выбор бар экен. Бар жак. Муногу козу арыктыгынан экен, бирок ушул козу эң жагуузун горбоносу болот, байкап атасызбы? Муногу бираз ооруп атат экен, басышы кыйнал, бирок тумшук кенен, горбоносы, кулак ачык, көздүн астында жайгашкан, мойну узун, бели түз, тайкы бел эмес. Бут шыйрактар узун, шатылуу козу, арыктыктан куйрук түшкөн разрези менен чёткий.
Şu kozunun dağı bağlaşıp görsenizdер болады. Чистотасы боюнча эң күчтүү козу ушул. Эмин түрү көп экен. Биз бул корооду бир четтен көрсөттүк. Базардан эмес, короодон келип алып, мына ушул козуларды быйыл алып, эрте жазда бир кошуп, мына козуну моюнда жип турабыз, кыршат кылдыр Данияр мырзага жөнөтүңүздөр ушул козуну. Мына козу дагы мага жаккан топ козулардын бирөөсү. Эми баарын караганга жетишпей жатам, реакциям жетпей жатат ачыгын айтканда. Жал айылына келиңиздер, астыбызда селекция айылы, сол жагыбызда Күнтү, оң жагыбызда Бишкек шаары башталат. Жал айылын өзүңүздөр билесиздер. Данияр мырзага чалып так адрес сураптыр, келе бересиздер. Корооду бир четтен көрсөттүк. Сиздер дагы сандан сапатка өтүңүздөр. Даже еттен дагы жогору жүрөсүздөр. Базардын талабы ушундай. Негизи сапатка өтсөңүздөр. Данияр мырза дагы сиздерге поддержка берсе керек эми. Эми бул арзан дегенде буруйлар арзан да, шеп, ошондойбу? Буруй, каралары, Эми мен билишимче да, баягы кичинекейин келип тандабынан 25ке бер деп жүрбөңүздөр. Ал жылдыздуу болсо аны бербейт. Анын келечеги башка да бар.